Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Саламатсызбы угарман, ободо Санарип инсан подкасты жана алып баруучусу кесиптешим Ажыбек Нурланов жана мен Сапаргүл Абдинабиева. Биздин коногубуз, кызыктуу коногубуз деп айтсак болот, Алтынай Сариева, Кыргыз космостук программасынын катышуучусу, ошол эле баягы STEM тармагындагы адис деп айтсам болот. Анан мен азыр башында айтып кеткендей, Кыргыз космостук программа дегенде эле бардык биздин угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга аябай кызык болуп, бул эмне программа деген ой жарышы мүмкүн. Биринчи ошо программа жөнүндө айтып баштасаңыз. Саламатсыздарбы? Айтып кеткендей, бул аябай биринчи угулат болуш керек. Космостук дегенде биз космос менен байланышыбыз, биз кыздар мүчөсүнөн турган командабыз. Кыргызстандын биринчи спутнигин чогултууну максат кылуудабыз. Ошол биринчи Кыргызстандын спутнигин жана космоско учурууну максатын көздөгөн топпуз десек болот. Алтынай, биз билебиз, космоско учуу бул көпчүлүк адамдын кыялы. Анан көпчүлүк кыздар үчүн, өзгөчө патриархалдык коомдо тарбияланган кыздар үчүн бул мындай чындыкка такыр дал келбегендей көрүнөт. Сиз кайсыл жакта чоңойдуңуз эле жана ушул кыял сиздин балалыкта кыялбы же кийин ойгонгон максаттарбы? Эгер биздин менин бала чагым сураса, бул аябай кызыктуу десем болот. Анткени мен Нарында чоңойгом. Нарын шаарында эмес, Нарын Актала районунда чоңойгом жана ал жакта космос мен үчүн ушул проектке келечекте аябай алыс нерсе болчу. Бизге коноктор келип айтып калат, силер деген космосту аябай жакын кылат экенсиңер, кыялдарды жакын кылат экенсиңер дегендей. Мен дагы аябай космостон алыс болчумун, кыялдарыма дагы мындай байланыштырам деген оюмда дагы жок болчу. Бирок ушундай бир уникалдуу проектке туш болгонума жана көптөгөн Кыргызстандын дагы кандай бир потенциалын ушул тарапта көргөнүмө аябай кубанычтамын. Сиз айтып кеттиңиз, мага абдан кызык болуп атат. Биз биринчи космосту баягы Кыргызстан космосунун атынан космоско учурабыз деп. Ошол кандай учат, ал кандай бөлүктөрдөн турат? Ошол боюнча айтсаңыз. Эң жеңил спутникту учурууну максат кылуудабыз. Ал деген Unisat деп коет. 1 килограммдык спутник да, 10 жана 11 размериндеги сантиметр болот. Ошол кичинекей эле квадрат болгон спутник. Ал биздин ошол космоско жеткенге чейинки 3 этапка бөлдүк өзүбүздүн эмебизди. Бирок ушул этапка келечекте дагы көптөгөн көйгөйлөрдү көрдүк. Биз программаны нөлдөн түздүк. Ал жакка деген команданы топтодук. Топтогондо дагы аябай азыр бизде бир топ болгону, бул дагы бир чоң жетишкендик. Специалисттерди ошол этап бар экенин, канча спутник бар экенин дагы билиш үчүн дагы аябай көп убакыт алды. Бирок азыркы биздин билимибизге таянсак, бул 3 спутникти курууну максат кылуудабыз. 3 спутник болот Кыргызстанда. Биринчи спутник бул окутуучу спутник, ал бизде азыр бар. Аны менен биз уже иштедик. Экинчи спутник бул инженерный модель спутниги. Аны менен да биз дагы уже иштедик. Бизге жакында эле ошо программабыз аркылуу чет өлкөдөн специалисттер келди, Америкадан жана Финляндиядан. Алар бизде ошол спутник менен кантип иштеш керек, жанагы антеннадан ошол Кыргызстанда эле туруп, биз өзүбүздүн лаборатория окуган жерибизден антенна сигналдарды алдык, ошол үйрөндүк да. Анан үчүнчү спутник бул өзү уча турчу спутник. Аны биз ала элекпиз, ошол үчүнчү этап. Эгер биз ошону алсак, жана запускту регистрация кылып, ошол көптөгөн документтерди даярдасак, уже учуда. Азыр биз экинчи этапта десек болот. Экинчи эtaптын бирок толугу менен бүтө элекпиз. Толук качан даяр болуп, анан биз качан сүйүнүп, биздин Кыргызстандын космосто спутниги бар деп айтсак болот. Учуу качан пландалган? Бизге эң көп берилчү суроо бул. Негизи ар бир адам биринчи укканда эле бул эмне, анан качан учасыңар деген суроо. Бирок биз деген бул суроонун аябай оор экенин өзүбүз да билебиз. Анткени бул нерсе биз өзүбүз эле кылып жатабыз деп ойлобойбуз да. Анткени бул
дагы мындай чогуу жасала турчу нерсе. Анын үстүнөн иштеп жатабыз, бирок биз канчалык жакын датаны жылдырган сайын ошол улам алыстап баратат. Карантин болду, согуш болду. Анын баарын биз өзүбүздөн өткөрүп, дагы деле жашап жатканыбызга сүйүнүп атабыз азыр. Бирок ошол жакын арада болот деген аябай үмүтүбүз чоң. Эми Юнисат жөнүндө көрөк сүйлөшөлүк. Ал эмне болгон маалыматтарды алып берет бизге, Кыргызстанга или сиздерге, жанан 1 килограммдын айланасында дедиңиз, ал канча алыстыкта жайгашат Кыргызстандын абасынан, жеринен? Негизи ал уча турчу нерсе, бул эмеге жараша болот, бирок өзү размери кичинекей болгон үчүн дагы мындай 400 километр өйдөлүктө жайгашат десек болот. Анын жана ракета-носитель ошол компаниядан дагы жарашабы да. Ошол кайсыл компания определенный бир узактыкта өзүнүн спутниктерин запускать этет. Ошол компанияга да байланыштуу, бирок биздики ошол бизге жакын болуш үчүн жана батыраак айланып ошо Кыргызстандын үстүндө болуш үчүн дагы камсыз кылыш үчүн 400 километрден өйдөрөөк болот да, ошо 400 примерно ошондой болот. Анан кандай маалыматтарды алып берип турат? Биздин биз келгенде эле аябай чоң бир нерсе, аябай специальностька келет деп ойлогонбуз, бирок бул аябай жөнөкөй спутник болот. Спутниктин максаты, анын ичинде датчиктер бар, датчиктер температуранын датчиги бар, жана ал жактагы радиацияны текшерген датчиктер бар. Биз камераны коелу деп аябай чоң максат койгонбуз, бирок камераны коюш кымбатыраак, аябай эле кымбат. Жана анын башка нерселерди коюш дагы ошол баардыгы эле бюджетке таянып калат. Ошон үчүн биз азыр ошол простой датчиктер менен запускать этип, анан ал жактан ошо мен тирүүмүн, мен кыргызстандыкмын деген сигналдарын жөнөтүш үчүн эле тилек кылып жатабыз. Негизи бул программанын дагы бир өзгөчөлүгү бар, бул ошол кыздар менен биргеликте, айымдар менен биргеликте ошол программаны ишке ашырып, анан спутникти учуруу деп командаңыз жөнүндө айтып берип, ошол кыздар, айымдар жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, биз өзүбүздү социалдык окутуучу программа деп эсептейбиз. Анткени биздин биринчи максатыбыз бул, биз эки максатты көздөйбүз. Бул биринчи спутникти, Кыргызстандын биринчи спутнигин космоско чыгаруу, жана экинчиси бул кыздарды ошо STEM тармагына аябай шыктандыруу деп эсептейбиз. Бул жактан командабыз кыздардан турат, бирок канчалык биз өзүбүздү агитация алып өзүбүз жөнүндө айтып бергенде сразу эле кыздарбы деген эмеге туш болобуз, мындай сынга. Бирок менин оюмча бул кыздар болгону аябай суктандырат. Анткени бул биринчи сфера өзү жаңы, жана бул аябай ишене алгыс нерсе. Биздин командада 7-8 кыз бар азыр. 8 кыз мүчөсү жана жаңы келген кыздар бар. Биз аларды командабызга дагы кошууну, чоңойтууну максат кылуудабыз. Жана бул проект туруктуу болуп да өзүн улантат деген ишеничтебиз. Эми Борбор Азиядагы кыздарга мүмкүнчүлүктөр тууралуу сүйлөшсөк, мисалы үчүн биздин кошуна өлкөлөр Казакстанда дагы, Өзбекстан, Тажикстанда дагы сиздер сыяктуу кыздар спутникке учуу мүмкүнчүлүктөрүн карап, керек болсо окуп жүрүшөт. Ошолор менен сиздердин мамилеңиздер кандай? Жана сиздер мындай биригип дагы масштабтуу иштерди пландап жатасыздарбы? Негизи биз аябай бизге чыккан коммуникацияга аябай ачыкпыз. Кандай кимдер эме кылат, бирок бир проект болду жакында эле, Юнисат деген. Юнисат деген бул Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандын 3 өлкөсүнөн UNDP-нин проектиси. Бул алар спутникти кой беришти, бирок ал тропосферадан эле, шар менен эле запускать этишет. Бизди ал жака бизди ментор катары чакырышты. Биз өзүбүз ошо спутниктер жөнүндө жана эмелер канттай учат бөлүктөрүн айтып бердик. Эгер дагы ошондой масштабтуу проекттер болсо, өлкөлөрдү
дагы ошо ментор катары чакырып калат го деген оюмдамын. Бирок эгер бизде бир мүчөбүз бар, ол Казакстандан. Ошо өзү кызыгып келген, биз аябай кызыктуу экен, мен дагы катышсам болобу дегенден ошо Казакстандан катышып жатат да азыр онлайн. Абдан сыймыктануучу нерсени айттыңыз, анткени ошол буунун өнүктүрүү программасында алкагында уюштурган долбоорго сиздер катышуучу эмес, сиздер мындай окутуучу, ментор катары тажрыйбаңызды бөлүшкөн катары кетсиздер. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул баягы биздин космостук программабыз алдыда деп айтып кетсек болот. Анан сиз жакшы эки багытты айттыңыз. Биринчи багыт спутникти космоско учуруу, экинчиси бул Кыргызстанда аэрокосмостук программаны жайылтуу, ошону үйрөтүү деп. Ал жактан эми көптөгөн тармактар багытталат да, ошол пландарыңыздар жөнүндө айтып берсеңиз. Топтолгонубузга 2018ден берибиз. 2018ден бери 4 жыл болду. Жана 4 жыл убагында көптөгөн көйгөйлөр бизди аябай чоң билимди берди десек болот. Анткени биз баардыгын нолдон баштаганбыз. Жана азыркы ошо жаңы кишилерди алып атканда ойлодук да, эмнеге ушул билимибизди калтырышыбыз керек да, улантыш керек деп өзүбүздүн платформаны жазып атабыз. Ал жакта деген баардык биздин билген нерсебиздерди чогултуп, ошо билимибизди бир системага кетирип жатабыз. Азыр биз аны теория катарында мындай документ катары эле топтодук. Жана ошол эң жакынкы планыбыз ошо платформаны ошо онлайн катары, сайт катары кетиргенге аракет кылабыз. Жана ошол аркылуу баардык мен STEM-ге кызыгам, мен ошол жагын карап көргүм келет, билгим келет деген менен ошол ачык болот. Биз ошол жактан этап катары өтүп, өзүн сынап үйрөнсө болот да. Маалыматтык технологияда кыргыз кыздарынын орду, мүмкүнчүлүктөрү кандай деп ойлойсуз келечекте? Келечекте бул нерсеге мен үмүтүмдү эле гана айта алам. Анткени ар бир киши мен бул тарапта болуп жана айтып берген сайын ар ким ар кандай экенин көрүп жатам. Жана бул нерсе эң жакшы нерсе. Бирок ошол келгенде дагы өзүн сынап көрүп анан келсе деген үмүттөмүн. Жана сыноо үчүн дагы бир бөлүкчө болуп туруш керек да. Анткени сен мисалы үчүн профессия тандап атканда гуманитарий жана творческий эле бөлүктөр эмес, сен ошо STEM-дагы үчөөнүн, балким 3 сферанын арасынан тандай алсаң, өзүңө жакканын издесең гана бул нерсе келет деп ойлойм. Жана биздин ата-энелерге чоң үмүтүм бар, анткени азыр IT-ге кызыгып атышат. IT-ден дагы көбүрөөк ошо научный нерсеге кетишсе, тармак бизде аябай өнүккөн эмес деп айта алам. Анткени мен өзүм нарында чоңойгом, бирок менин атам билимди колдонгон киши да, ошол аркылуу келдим десем болот. Бирок менин окружениямдагы адамдар ал нерседен алысыраак деп ойлойм да. Азыр сиз айтып атпайсызбы, кыздар өздөрү түшүнүшү керек депчи. Анан бизди угуп аткан айрым кыздар балким космостук программаларга абдан кызыгышат. Ал үчүн кандай базалык билимдерди же болбосо кызыкчылыктарды мектептен эле башташ керек? Программированияны эң биринчи бул оңой кириш ушул нерсе болот болуш керек. Анткени интернет тармагында азыр көптөгөн маалымат бар. Өзүңдү сынап көрсөң да болот, баардык жактарын карап көрсөң да болот. Жана физиканы жанагы так предметтердин проектилер болот го, оңой эле. Ошолорго ошол мындай чыныгы жашоодо колдонуп, кандай эмеде колдонобуз дегенге кызыгып, ошо кичинекей проекттерди жасасам, менин оюмча аябай чоң жетишкендик болот болуш керек. Кызыгуун артат. Сиз айтып кеттиңиз, ата-энелерге, окуучуларга баягы STEM тармагына баягы багыт алыңыздар, ушул тармакты өздөштүрүңүздөр деп. Анан сиздин сурооңузга да ойлойм, кошумча болот болуш керек. Эгерде космосту кызыкса, биринчи STEM-ден баштап, анан аэрокосмостук программага келсе деп. STEM деп биз аябай көбүрөөк айттык. Бул негизи азыр баарына кызык болуп калды болуш керек. Билбегендерге бул 4 тармактан турган сөз. Бул ошол илим, технология, инженерия жана математика депчи. Анан
бул ушул тармак боюнча кандай негизги багыттар менен биздин ата энелер же окуучулар окуп башташы керек же иштеп башташы керек же анан экинчиси бул STEM тармагы кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? STEM азыр 5 эмеден турат. STEM деп азыр дагы бир буква кошулган. Бул арт, творческий дагы кесиптер. Бирок ошол STEM-дин мүмкүнчүлүктөрү бул жакшы маяна деп десем болот. Анткени сен бул жакта аябай чоң жетишкендиктер аябай көп. Мисалы үчүн биздин өлкөнүн системасын өзгөртсө болот деген чоң imagine элестеттерим бар, воображенияларым бар. Ошол анткени сен бир билим менен эле, бир илим менен эле сен бардык системаны өзгөртө аласың, акыл менен. Ошол көптөгөн возможностьторду ачат да. Мисалы үчүн биздин сферага азыр карап көрсөк, эмне үчүн аэрокосмический индустрияны өнүктүргөн жакшы да. Анткени же уже колдонуп башталган IT тармагын деле алсак, азыр IT келгенден бери Кыргызстанга бул ар бир организация өзүнө IT тармагын технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн кошуп дүйнө жүзүнө чыкканга аракет кылып атат. Жана бул нерсени научный илим жагынан кошкондо бул дагы күчтүү нерсе болот деп ойлойм да. Анда биз эфирибизди жыйынтыктайлы. Бизде конокто Кыргыз космостук программасынын катышуучусу Алтынай Сариева болду. Сизге чоң рахмат. Санарип инсан подкасты анда кезектеги берүүсүн жыйынтыктайт. Аман туруңуздар.